Саламатсыздарбы? Эфирде «Бизнес башта» программасы. Аты айтып тургандай эле, сиздин келечектеги ишкерлигиңизге керектүү идея, кеп-кеңештерди бермекчибиз. Баарыбызга эле белгилүү, мурда бир буюм алыш үчүн базар, дүкөн аралап убара тартчубуз. Азыр болсо монитордон алыс жылбай атып эле каалаган буюмду сатып алса болот. Бул кардарга эле эмес, сатуучуларга да ыңгайлуу. Бүгүнкү тема дал ушул багытта, тагыраагы интернет дүкөндөрү тууралуу. Бул тармак көп деле каражат кетпейт деп айтып калышат, чындап эле ошондойбу? Берүүнүн жүрүшүндө биле аласыз. Интернет дүкөн ачаардан мурда эмнелерди билүү керек? Эгер сиз онлайн дүкөндү ачууну ойлонуп жатсаңыз, анда алгач бул багытка тиешелүү жалпы маалыматтарды билүүңүз зарыл. Интернет дүкөн бул виртуалдуу соода сатык. Жели аркылуу буюм тайымдарды өткөрүп же кызмат көрсөтүүлөрдү жарыя кылууга болот. Көбүнчө интернетке жайгаштырылган буюм же кызматтын бааларын жана ага тиешелүү кыска маалыматтарды жазып иш алып барышат. Көпчүлүк жаңы ишкерлер бул бизнес түрү оңой жана жеңил деп билишет. Алар сайт ачып эле каражат таба берсе болот деген пикирде. А бул чөйрөдө ордун тапкан ишкерлер башка бизнестерде эле өзүнүн татаалдыгы бар экенин айтышат. Интернет-магазиндер бул биринчиден бизнестин бир түрү деп айтууга болбойт. Муну бизнестин бир каналы деп айтса болот. Интернет аркылуу каалагандай товарыңызды алып туруп, интернет аркылуу сатсаңыз болот. Азыркы учурда социалдык тармактар аябай популярдуу болуп келе жатат. Бул Instagram, Facebook, Одноклассники, илгери Mail.ru болчу. Бирок Mail.ru убагында интернет-магазиндер жок болчу. Бул артыкчылыктары кандай башкаларга караганда? Шаардын ичинде бир жерден офисте аренда алуунун кереги жок. Үйдө отурат, үйүндө эле склад болот. Буга чыгаша кетпейт. Анан телефонду, өзүнүн телефонун, почтасын жазып коет. Өзүнүн баягы Instagram баракчасына, Instagram же Facebook баракчасына ошол жерге чалгандарга үйлөрүнө жеткирип берет. Бул көп чыгаша кетпей турган бизнес да. Кете турган чыгашасы эле бул ошол өзүнүн продукциясына, жасоо чыгашасына алып келүү баасына ошого эле такалат. Айрымдары интернет дүкөн ачып олтурбай, жөнөкөй эле дүкөн ачып алсам деп ойлошу мүмкүн. Бирок экөөнүн тең өзүнө жараша ыңгайлуулугу жана кемчиликтери бар. Мисалы, жөнөкөй дүкөн. Мында алчу буюмдарды кармап, жакшылап текшерип, кийип, жада калса жыттап да көрүүгө болот. Кемчилиги каражат көп сарпталат. Товар сатып алууга, ижара, коммуналдык төлөмдөр жана башкалар. Ал эми интернет дүкөндү чөнтөгүңүздө болгон сумма менен деле ишке салууга болот. Бизнести ар түрдүү тармак менен алып кетүүгө мүмкүн. Терс жагын айта турган болсок, жаңы ачылган интернет дүкөнгө ишенгендер аз. Товарды жакындан көрүп, биле албагандыгы үчүн кардар бир буюмдун айынан деле башканы тандап кетиши мүмкүн. Башында үйдө токучубуз. Кыздарга өзүбүз үйдө кыздарыбыз көп болгондуктан жасалгыбыз келип, мурда мисалы байпак, маечка эле токсак, кийин кызыгып олтуруп, кыздарга дагы гүл, бантик, мончокторду кошкум келет экен да. Аны ошентип кызыгып олтуруп эле, анан интернеттен, ютубтардан ачып, ар түрдүү кызыктуураак, көзгө жагымдуу нерселерди издеп таап отуруп, өзүбүздүн өнөрүбүзгө дагы фантазияларыбызды кошуп, идеяларыбызды кошуп отуруп келип, кооз нерселерди жасай баштадык. Анан кийин тиккенди кызыгып баштадык. Интернет дүкөнүңүздөгү товар сиздин бизнесиңиздин популярдуу болушуна бирден бир себепчи. Андыктан буюм же кызмат кардардын талаптарына толук түрдө жооп бериши керек. Суроо талап көп болбогон буюмдарды сатыкка коюу максатсыз. Бул абал сиздин капчыгыңызды жукартат. Андан сырткары сезондуулук көйгөйү. Дүкөнүңүздө сезон танабай турган буюм тайымдар болгону оң. Мисалга алсак, шуба, чана, лыжа, сууда сүзүүдөгү кийим-кечелер. Булар сөзсүз түрдө сезон тандашат. Ананда төлөмдөрдү кардарларга ыңгайлаштырууга аракет кылыңыз. Мисалы, шаар ичинде курьердик кызматты колдонсоңуз, сыртка же башка региондорго электрондук капчык аркылуу төлөм жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүү керек.
азырынча курьер менен иштеше элекпиз. Азыр өзүбүз эле. Мисалы Бишкекте өзүбүз турабыз. Ошто кайната кайнемдер, кайнимдер турушат. Өзүм бир тууган инилерим бар. Мисалы товар менде Бишкекте болсо, Ошко жөнөтүш керек болсо, Ылдам экспресс менен жөнөтөбүз. Анан кийин ошол туугандарыбыз эле. Азырынча туугандар менен эле чектелүүбүз. Акча которууларды биз банк аркылуу жүргүзөбүз. Товарды алгандан кийин гана акчасын алабыз. Кээ бирлерине интернет дүкөн таптакыр түшүнүксүз бир аалам болсо, көпчүлүгү үчүн соода саттык көп болгон чоң бир базар сыяктуу. Иштеген, окуган, үйдө бала карагандарга убакытты канчалык баалуу экени белгилүү. Кыскасы алар 1 мүнөтүндө текке кетиргилери келбейт. Демек жогоруда аталгандар онлайн дүкөндөрдүн негизги кардарлары. Интернеттен сатып алууну алар эмне себептен тандашат? Балким чындап эле ыңгайлуу жактары бардыр. Алдыда бизнес кеңешчи кененирээк токтолмокчу. Интернет дүкөндө сиз кезек күтпөйсүз. Алгыңыз келген товарды көпкө ойлонуп тандай аласыз. Мында шаштырган эч ким жок жана керексиз буюмду сизге эч ким таңуулабайт. Базарга салыштырмалуу бул жактан арзаныраак алса болот. Анткени мындагыларда ашыкча ижара же башка төлөмдөргө чыгым кетпейт. Ошондуктан алар товарга өтө кымбат баа коюшпайт. Түштөн үзүз, дем алышы жок иштешет. Демек өзүңүзгө ыңгайлуу учурда баш багаласыз. Канткенде сиздин ишкерлигиңиз ийгиликтүү болот. Кардарлар эмне сатып алууну каалашат. Бул чөйрөнүн чебери аталгандар азыркы учурда парфюмердик каражаттарга суроо талап көп экенин баса белгилешет. Андан кийин электрондук техникалар, кийим-кече, аудио-видео продукциялар турат. Акыркы жылдар аралыгында бул тизмеге тез татым жана тамак аштарда кошулганын байкоого болот. Мындай бизнести жолго салууда алгач 2 адамдан ашык кишинин кереги жок. Жаңы баштагандар үчүн өздөрү жасап саткан нерсе көбүрөөк пайдалуу болот. Себеп дегенде сиздер чет өлкөдөн алып келип же башка жактан алып келсеңиздер, бул даяр товарды сиздер сатасыздар да. Анан үстүнө өзүңүздүн маржаңызды эле кошосуздар. А эгер сиздер өзүңүздөр өндүрсөңүздөр, жана бул өндүрүп аткан товарыңыз башка конкуренттерде жок болсо, сиз каалаган бааны кое бересиз. Сиздин баа коюу стратегияңыз башкача болот да. Бул бир нече стратегиялар бар да баа коюудачы. Бул кеткен чыгашаларды эсептеп туруп баа коюлат. 100 сомго алып келсеңиз 200 сомго сатам деп үстүнө 100 сом кошосуз да. А сиз ал товарды өзүңүз өндүрсөңүз 50 сом болуп калган болсо, сиз 200 сом сатсаңыз пайдаңыз 150 сом болуп калышы мүмкүн. Бирок ошол эле убакта өзүңүз жасаган элдин күтүүлөрүнө туш келбей калышы мүмкүн. Бул дагы чоң риск. Сатыкка койгон буюмдардын жарамдуу мөөнөтүнө, салмак көлөмүнө да караңыз. Ири буюмдарды эмес, почта, курьердик кызмат аркылуу жиберүүгө ыңгайлуу болсун. Көлөмү чоң же сынып, жарамдуу мөөнөтү өтүп кетчү буюм тайымдар ишиңизди артка тартат. Андан сырткары дүкөн ачып эле олтуруп калбай, анын алдыга жылдырып, элге таанытуу зарыл. Бул процессте аз убакытты талап кылбашын унутпаңыз. Туура, максаттуу иш жүргүзүү көп күчтү эле эмес, чыдамкайлыкты да талап кылат. Демек, негизги ыкмалары менен тааныштырып өтчү болсок, анын бир канча жолдору бар. Алар контекстүү жарнак, Яндекс, Google жана башкалар. Социалдык желедеги реклама, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники жана башкалар. Ошондой эле офлайн жарнак, визитка, баннер жана башкалар. Базарларга алып чыгып сатпайбыз. Социалдык тармактар менен колдонуп эле ошолор аркылуу товарларды коюп өткөрөбүз. Инстаграмга киргизебиз биринчи. Андан сырткары WhatsApp аркылуу билдирем. Бул сүрөттөрдү тартып атканда кошумча жарыктарды колдонуп, сапаттуу кылып тартканга аракет кылам. Андан кийин логону сөзсүз түрдө коем. Байкул Маматов деген өзүбүздүн продукциябызды белгилеш үчүнчү. Анан дөөнө жакшы, жагымдуу сөздөрдү колдоном. Акы төлөп туруп реклама кылып, сиздин баракчаңызды Instagram же Facebook болобу, сиздин баракчаңызды булар максималдуу түрдө сизге керектүү элдерге көрсөтүп бере алышат. Ал жерде тандаса болот жашын, кайсы жерде жашаганын, геолокационный хэштегтер болот. Ошол хэштегтер аркылуу
реклама берсе болот. Бул өзүнүн инструменттеринин бир жолдору бар, аябай. Тааныштардын деле мындай айтканда көп деле керек эмес негизи. Тааныштар болгон бул сиздин баракчаларыңызды элге өздөрү жайылтып беришет. Бирок эгерде акысын төлөп реклама берсеңиз, бул бир 10 эсе эффективдүү болот да. Ар бир эле адам ишкерликке кадам таштоодо кичинекей иш баштаса да алгач ага канча сом кетер экен деп ойлонот. Аларды тааныштарынан, интернеттен карап издеши мүмкүн. Эми бул көйгөй аз да болсо жеңилдей түштү десек да болот. Анткени бизнес башта программасы берүүнүн баарында болбосо да көбүндө болжолдуу суммалардын келтирилишин эсептеп берип келүүдө. Анда эмесе бул ишкерлик канча капитал сурайт? Балким сиз ойлогондон аздыр, а мүмкүн көп. Алыстабаңыз, алдыда мына ушул суроого жооп аласыз. Сайт иштеп чыгуу, жасоо $300 башталат. Сомго чакканда 20.550 сом. Айына виртуалдуу хостингди ижарага алуу 1400 сом. Домен каттоо 2300 сом. Ноутбук 19.000 сомдон башталат. Интернетти туташтыруу 2000 сом. Абоненттик төлөм айына 900 сомдон башталат. Жалпы 46.150 сом. Урматтуу көрүүчү, биздин программага келтирген сандар болжолдуу гана. Эгер бизнестин ушул түрүн баштайын деп жатсаңыз, шартка карап сандар өзгөрүшү мүмкүн. Бизнестин бул түрүн баштайм дегендер адегенде патент алыш керек. Патент ыктыярдуу жана милдеттүү болуп бөлүнөт. Суммасы ишкерликтин түрүнө карап 350 сомдон 35.000 сомго чейин жетет. Патентти кантип ачат? Кеңири маалыматты графика түрүндө түшүндүрүп беребиз. Алгач жашаган аймагыңыздагы салык кызматына барасыз. Ал жерден бирдиктүү терезе тейлөө борборун табышыңыз керек. Аларга тиешелүү документтерди тапшырасыз. Ыктыярдуу патент үчүн паспорттун көчүрмөсү, бир дана 3-4 өлчөмдөгү сүрөт, салык төлөгөндүгү тууралуу дүмүрчөк, квитанция, жашаган жериндеги стат комитетте катталгандыгы жөнүндөгү күбөлүктүн көчүрмөсү, эгер бар болсо. Милдеттүү патент үчүн паспорттун көчүрмөсү, бир дана 3-4 өлчөмдөгү сүрөт, салык төлөгөндүгү тууралуу дүмүрчөк, квитанция, жашаган жериндеги стат комитетте катталгандыгы жөнүндөгү күбөлүктүн көчүрмөсү, эгер бар болсо. Лицензиянын көчүрмөсү зарыл болгон учурда. Эгер ушул документтерди алсаңыз, мыйзам чегинде иш жүргүзгөн толук кандуу жеке ишкер болосуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип интернет дүкөнү жөнүндө аз да болсо маалымат ала алдыңыздар. Деги эле бул тармакты эмнеден жана кантип баштаса болору тууралуу сизде түшүнүк бар деп ойлойбуз. А биздин кийинки программада интерьер дизайнерлери жөнүндө айтып беребиз. Суроо сунуш болсо төмөндөгү даректерге жазыңыз. Амандашканча.